Кечээ 15 февралда өлкөдө бир катар кадрдык дайындоолор орун алды. Тактап айтканда Баткен облусунун башчысы, анын орун басары жана премьер-министрдин кеңешчиси дайындалды. Генерал Өмүрбек Субаналиев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбек Максутов берген арызына ылайык ээлеген кызмат ордунан бошотулду. Аталган кызматка Маруфкан Тулаев дайындалды. Орозов Акылбек Курманбекович Баткен облусунун Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акими болуп дайындалды. Жанибек Жалалов өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Профессор Канибек Осмоналиев премьер-министрдин кеңешчиси болуп дайындалды. Канатбек Тургунбеков финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы болду. Ал эми мурдагы башчы Гуламжан Анарбаев салтанаттуу түрдө узатылды. Мындан сырткары Ички иштер министрлигинин курамында да ротация жүрүп, дээрлик бардык облус жетекчилери алмашты. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Алмазбек Жумабеков Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы кызматына дайындалды. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн начальниги, милициянын полковниги Мурат Боронов Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине барды. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын башчылык кызматына Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Канат Жумагазиев келип, жана башка орун алмашуулар жүрдү. Бул боюнча Ички иштер министрлиги түшүндүрмө берди. Ошондой эле маанилүү кызматтарга кесипкөй адистер дайындалгандыгын кошумчалашты. Кадрдык өзгөрүүлөр башкаруу тутумун өнүктүрүүгө байланыштуу болгондуктан ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүн натыйжалуулугун жогорулатууга, сапаттуу кадрдык курамды негиздөөгө багытталган. Жетектөөчүлүк кадрды, ротациялоо кадрларды тандоонун жана баалоо механизмин өнүктүрүү үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө практикалык иштерге өзгөчө маани берүүгө убакыт келди. Тиешелүү буйруктарга өкмөт башчы Улукбек Марипов кол койгон жана ал мындан ары чек ара маселесин жеринен чечүү үчүн болгон аракеттер жумшаларына ишендирди. Мен ойлоймун, жаңы ошо Баткен областынын жетекчилиги коюлган тапшырмаларды так, кечиктирбестен жакшы алып барат деген ойдобуз. Областтарда чек ара маселелери чечилген, демаркация, делимитация болгон. Эми бирок кээ бир областтарда чечиле элек маселелер дагы бар. Өзгөчө Баткен областында. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, кечээ күнү Баткен областынын жетекчилиги алмашты. Элибизде комиссар Катани деп айтабыз. Урматтуу Өмүрбек Исакович Субаналиев генералыбыз жетекчи болуп дайындалды. Өкмөттөгү кадрдык жүрүштөр өз учурунда социалдык тармактарда да талкууга алынды. Манас атабыздын кеңешчиси Бакай атабыз болгон. Кеңешчи билимдүү, таза, тажрыйбалуу, көптү билген адам болуш керек. Туура чечим. Улуу муундарыбыздын да акыл насааты керек жаштарга. Туп-туура чечим. Ишиңизге ийгилик, эл үчүн эмгектенип бериңиз. Туура эмес чечим. Баткенди билген кишини коюш керек болчу. Чек араны билген киши бул местный кишиден коюш керек эле. Эми Катани деген кайманы атыңызга татыктуу болуп, мафия менен кандай күрөшүү керектигиңиз көргөзүңчү. Бул сиздин бийликке жана саясаттагы акыркы шансыңыз. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү менен кошо бир топ жетекчилер жаңыдан дайындалышты. Тезинен жигердүүлүк менен алыскы аймактан көйгөйлөрүн чечишип, мекен үчүн иштеп беришсин. Жазгы талаа иштери башталып калды. Элдин сиздерден үмүтү чоң. Ишиңиздерге ийгилик. Мындай кадамды жумуш сапатын жогорулатуу үчүн деп түшүндүрүшөт. Кыргызстанда 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар. Бул өлкөнүн ар бир 447 жараны атка минер дегенди түшүндүрөт. Алардын айлык акысына жыл сайын 48 миллиард сом жумшалат. Акылай Карабаева, Мирзат Сапаров, регион.